Жерде ойбойт экен, кичине ушунча бийиктикте тегерегиге чачырайт экен да. Ошондой Мадина деген кыз ошол жерде болгон да ошо. Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Интернационал айылынын чек арага жакын көчөсүнө келип жарылган учурда Нарбүү Хамдова 2 кызы менен качып келаткан. Алардан 10 метр аралыкта жарылган снаряд Мадина Рахматжанованын өлүмүнө себеп болду. Ал болгону 12 жашта эле. Мына ушул жерде үчөне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп, осколка тийген да. Ушул жерде 12 жашарлык кыз, 13пү? Ошол насмерть болгон ушул жерде. Энеси жарадар болгон, ранен болгон. Мына кан издери карагыла. Энд ол жанага жылган да, баскан да. Немеси. Кыз ойда кан берди, энеси менен кичине кызы качкан бул жакка карап. Таман издери да. Жаңжал болгон 29 апрель күнү кошуна өлкөдөн атылган ок Мадина жашаган үйдүн чатырына дагы тийген. Ал учурда Интернационалдын жашоочулары айылдын жогору жагына качып жатышкан. Өзүнүн жана балдарынын өмүрүнөн кооптонгон Мадинанын апасы дагы дүрбөлөң түшкөн элдин катарына кошулган. Мен келсем болсо, бетте турган экен үчөө өтөйүн. Бул патологтор болсо, мисалы, надежный эмес да. Ок, мисалы, кирип келиши мүмкүн, туурабы? Бомба бизде кирип келиши. Эмне кылайык дедим, мен айттым, биздин бала чагалар кеткен уже дедим. Бардыгын жүрүнчү көргөнбүз. Эмне кылайык, мен айттым, тезирээк дедим, ушу подальше неме кеткиле дедим. Через огород кеткиле, көчөдө жүрбөгүлө дедим. Майли болсоң да кетти олар. Кеттик, где-то 5 минут омуттун арасында экөө ыйлап келди. Уже раненый уже. Қан агып, шоковый состояниеде бакырып алган. Кызым жоготтум депчи. Өткөн кыздын атын айтып. Ошондо баягы жооп турат баягы немелерчи. Оор жаракат алган Нарбүү Хамдова 4 жаштагы кызын көтөрүп кошунасынын үйүнө качып кирген. Мадина болсо минометтун огу жарылган жерде калып калганы айтылып жатат. Аны ооруканага жеткирген адамдардын маалыматына караганда, жаш кыз дем алып жатканы менен көп кан жоготуп койгону көрүнүп турган. Жүгүрүп барасам, ошо дарбазанын алдында жаткан экен да. Кан агып атат. Анан көтөрүп алдымдагы бир жүгүлүк келаткан экен. Анан бакырып токто деп шогартып анан поликлиникага алып бардык да. Мен өзүм да медик болуп иштейм да. Пульс бар эле, анан мен айттым больницага алып барайын. Колду ич бара кылып. Көтөрүп анан ошол жүгүлүк келип калды, ошону бакырып токтотуп ошого салдык. Ошо шофер менен поликлиникага алып бардык да. Кайсы жерлерден алыптыр жаракатты? Бунун кулактан кан чыккан, анан ооздан, кийин 2 фут. Анан билбейм, көкүрөгдөн кан эди да, көйнөктөрүчү. Анан ошол поликлиникага бардык, ал жерде биринчи жардам көрсөттү. Дедиктер анан айтты, сманага алып барбасаңар болбойт деди. Анан ошол бир жеңил машинага салып эле, анан олар алып кетти. Неметкен сурасам, скорого салдык, алып кетти сманага деди. Интернационал чек арада жайгашып, айылды аралап өткөн суу эки өлкөнү бөлүп турат. Мадина Кыргызстандын аймагындагы акыркы үйлөрдүн биринде апасы жана сиңдиси менен жашап келген. Чек арада чыр чыккан күнү Мадинанын атасы башка айылда болчу. Агасы болсо Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттардын бири эле. Эми бул Мадина кыз, мен өзүм мугалим кесим боюнча бизде эң алдыңкы окуучулардан эле. Апасын да тааныйбыз, апасы больницада иштеп жүргөн, 2 кызын өзү чоңойтуп жүргөн. Ушу жерден күнүгө сабакка өтүп кетип турганда баарыбыз көрүп жүргөнбүз. Татынакай тартиптүү кыздардан. Өтө тартиптүү. Курман болгон кыз жашаган үй 29 апрелден бери жабык турат. Азыркы учурда Мадинанын сиңдиси менен апасынын булчуң эттери жулунуп, Бишкекте дарыланып жатышат. Үйдүн кожоюну Наимжан Абдулов улуу кызы Мадинаны акыркы сапарга жалгыз узатты. Мадина кызымды кече жерге бердим. Аялымдын кичине кызым Бишкекте. Мен иштелем. Олар Интернационалда болгон оочуда операция наркоздон чыкканда мен алдыга кирсем, мени кызым кана дейт. Мен айтпадым, ону өткөнүнү каттасынын өткөнүнү айтпадым. Мен айттым, ол детский реанимация башка жакта экен, ошо азыр кан куюп атат, ол болду. Мен ону алдап айтпадым. Эртесиге салып өзүгө келгенден кийин айттым, кече. Мадина жашаган үйдүн алдынан табылган барактын бир бетинде мекен жөнүндө баян жазылган. Аны жазган окуучу баянды Кыргызстанымда төрөлгөнүмө сыймыктанам деп жыйынтыктаган. Ал эми барактын экинчи бетинде жаман улут болбойт, жаман адам болот деп жазылып турат. Дептерден айрылып калган бул барагы маркум Мадинага же азыр ооруканада жаткан анын сиңдисине таандык болушу толук мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Бектир Устамкулов, Азаттык, Баткен.